Кыргыз-казак чек ара өткөрүү бекеттеринин иштөө тартиби өзгөрүлдү. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Чалдыбар, Сыпатай, Баатыр бекеттеринен Кыргызстандын жарандарынын Казакстанга кирүүсүнө убактылуу чектөө киргизилди. Ал эми Казакстанда жүргөн кыргызстандыктар Чалдыбар өткөрүү бекети аркылуу келе алышат. Кыргызстанда жүргөн Казакстандын жарандары Чалдыбар өткөрүү бекети аркылуу чыкса болот. Жүк ташуучу унаалар Чалдыбар өткөрүү бекетинен Казакстандын аймагына чектөөсүз өтөт. Ак Жол жана Кордай бекеттеринен өтүүгө дагы убактылуу чектөөлөр киргизилди. Ага ылайык азырынча Кыргызстандын жарандары Казакстанга кире албайт, бирок Казакстанда жүргөн Кыргызстандын жарандары Ак Жол өткөрүү бекети аркылуу чыга алышат. Кыргызстанда жүргөн Казакстандын жарандары Ак Жол өткөрүү бекети аркылуу мекенине кайтса болот. Жарандар жөө гана өтө алат. Ак Тилек, Кара Суу бекеттеринен Кыргызстандын жарандарынын Казакстанга кирүүсүнө убактылуу чектөө киргизилди. Жүк ташуучу унаалардын айдоочулары Кыргызстандын аймагында жүргөн Казакстандын жарандары Казакстандын аймагына кирсе болот. Аталган мамлекетте жүргөн башка өлкөлөрдүн жарандары жана жүк ташуучу унаалар чыга алат. Чоң Капка, Айша Биби өткөрүү бекеттери дагы ушундай эле тартипте иш алып барууда.